Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 17 май 2022 жыл. Мен Чүй областы, Москва районы, Садовой айылында тұрам. Туғандар, Бишкек шаарынын батыш тарабы болуп калат. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат бермекчимин. Азыр мен турган жер көпчүлүгүңүздөр билген чоң трасса, Фрунзе трассасынын жээгинде турам. Ушул жерден түндүктү карай 1 километр 200 метрдей басып барсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан Пролетарский көчөсүндө тугандар. Анан бул Садовой айылынын чыгыш тарабында Александровка айылы, батыш тарабында Беловодская жайгашкан тугандар. Бул чоң трассанан көптөгөн маршруткалар жана по пути машинелер Кара-Балта тарапка, анан Бишкек шаары тарапка карай өтүшөт экенин бат эле барып келсеңиздер болот. Андан ары мен сатылуучуга карай жолодум. Анан айта кетчү нерсе тугандар, мына бала бакча мына ушул чоң трассанын жээгинде жайгашкан. Мына көрүп турганыңыздардай. Анда айта кетейин, бул жерде бала бакча жайгашкан. Мынакей тугандар, чоң Фрунзе трассасынан 1 километр 200 метрдей түндүктү карай басып келип, Пролетарский көчөсү менен бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Мектеп бар экен. Садик деле бул жолдун боюнда, жана видеонун башында көргөздүм. Садик деле бар тугандар. Анан свет, суу деле бар. Андан ары короосуна кирейин. Жердин аянты тугандар 37 сотугунда кызыл китеби бар, 13 сотугунда кызыл китеби жок. Жалпы аянты ошондо 50 сотук болот экен. Дагы бир эскерте кетейин, 37 сотугунда кызыл китеби менен 13 сотугу кызыл китеби жок тугандар. Жалпы аянты 50 сотук. Анан үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 11ге 7, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө. Мына бул короос алды тарабында көптөгөн бактар бар экен. Азыр алар жөнүндө деле сиздерге маалыматтарды берем. Биринчи болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң анан бул жактагы ал жакта бактар, малина, жер жемиши жана башка бактар бар экен. Ошол жөнүндө да маалымат берем. Мынакей, бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги мына ушундай көрүп турганыңыздардай темир эшик орнотулган тугандар. Түз эле кирсек, прихожка. Бул прихожкадан башка бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Мынакей, сол тарапка кирсек, бул жакта мындай бир бөлмө. Дуалдар шпаклевка, потолок пластика. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Андан ары түштүк тараптан бир пластик терезе деле орнотулуптур. Андан ары кайра эле коридорго чыгып түз өтсөк, бул жакта мондай кладовка бар экен. Негизи боюнча душ, ваннага расчет алынган бөлмө экен тугандар. Мына штукатурка болуп, түндүк тарабына форточка орнотулуп, ушул даражага чейин бүтүрүлгөн тугандар. Анан кайра эле прихожкага чыгып, сол тарапка кайрылсак, бул жерде мондай бир чоң бөлмө деле бар экен. Эшиктери алынып тур тугандар, бөлмөлөр аралык терезелер коюлуп тур, штукатурка болуп тур. Бир гана полну коюңуздар керек экен, жана обой, анан шпаклевка кылсаңыздар. Мына ушул көрүнүштө. Андан ары эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин тугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын тугандар. Бул мына түндүк тараптан үйдүн көрүнүшү. Бул жакта мына бул жерде бир навес бар экен. Ал жак азыр складтын кызмат аткарылышат менин оюмча. Анан бул жерде брусчаткалар деле алынып тур тугандар. Булар деле калатпы калбайбы, ал жөнүндө үй ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бул жакта кандайдыр жер жемшекке жер жана үйдүн мына границалары зымтор менен тосулган. Ал жакта границалары деле белгилүү тосулган тугандар. Документтер боюнча сиздерге айттым тугандар. Кызыл китеби бар, тех паспорт деле бар экен, кызыл китеп деле бар экен. Кызыл китеп жердин 37 сотугунда бар, 13 сотугунда жок экен. Азыр ал жактарды сиздерге бир чекенен көргөзөм. Жана мына бул жакта кандайдыр жер жемшекке жер, жаңгак багы да бар экен. Ал жакта жаш алма бактары тугандар уже мөмөгө кирген окшойт менин оюмча көрүнүшүнөн. Бирок алдынан барып көргөн жок. Аралап көргөзө берейин. Мына бул ал жакта үйдүн тышкарында туалет бар экен, жана арт тарабында деле көп жер бар экен. Кошуна менен болгон аралыкта. Каласаңыздар бул жактан мал киргенге өзүнчө бир кирүүчү жер кылып койсоңуздар деле болот тугандар. Мынакей, мындай ушунча аралык бар экен үйдүн арт тарабында. Эми бул жакта мына малина бактары. Жер чоң тугандар. 50 сотук жер. Кимден ким алса калсаңыздар, мына кошуналарда мал сарайлары деле бар экен. Сиздер деле мал сарай кылып койсоңуздар деле болот.
Кааласаңыздар жер жемиш экип бир кандайдыр көрөк мөмөлүү дара эксеңиздер деле болот туугандар. Мына бул кошуна менен болгон границалар мына ушул жакка чейин. Ал жактагы границаларды эле көрүп байкап турасыздар. Тиги чоң бактардын түбүндө ызмторлор бар экен. Ошол жерге чейин болуп калат туугандар. Эмне маалымат калды? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Мынакей жерге айдоо жерине деле суулар бар экен туугандар. Азыркы учурда мына агып турган учуру. Мына көрүп турганыңыздардай алма бактар. Окей. Эми бул жактагы жерди да көргөзөйүн. Жери чоң туугандар. Бул жактагы жерлер дагы көрүп турган бул жерден деле байкалып турса керек. Сары бир чөптөр бар. Ошол жакка чейин. Түштүк тараптагы границасы бул Мал-Сарайга чейин. Түштүк тараптагы границасы бул жакта белгилүү эле болуп турат. Мынакей туугандар, бул бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйдүн эң батыш участогу ушул жерге чейин экен. Азыркы учурда менин оюмча картошка тигилген, эгилген окшойт. Мына бул жерде кошуна жашайт экен, времянка кылып. Ал ушул жерге чейин мына машина келген жол деле бар экен. Менин оюмча бул жагын бир адам, ал жагын бир адам алып, экиге бөлүп сатып алсаңыздар деле болот окшойт. Аны дагы үй ээси менен толугураак түрдө сүйлөшүп, маалыматын билип алсаңыздар болот. Кыскасын айтканда, батыш границасы мына ушул жерге чейин болуп калат. Андан ары туугандар, эми баасын айтайлы. Бул үйдүн баасына $41,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин туугандар. Жеринин аянты 50 соток, 37 сотогунда кызыл китеби бар. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 7-11, толуктуу эле кирпич менен бүтүрүлгөн. Садовая айылы. Чоң Фрунзе трассасынан 1 км 200 метрдей түндүгүрөктө жайгашкан. Пролетарский көчөсүндө. Нёста кыргызбыз, эми орусча канча тил келе бербейт туугандар. Баасы $41,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.